Башкы демөөрчү Naz Group компаниясы. Планетаны демек Гүлзат Мамытбек. Рахмат. Акчаңыз болсо биринчи. Биринчи самолет алам. Муну аз көрүндөйт. Душтап түшкөн видеолорубузду Инстаграмга киргизбей эле койсоңуз жаман көрүнөт экен дейт. Ахиллес деген. Ахиллес. Башымды жулам. Инстаграмдагы $100 бир публикация? бир публикациясы $100. Хуан мырза кырталауыңызга мындай макул болуп турду. Кыргыз жигиттерден жокпу ошол шартка макул болду? Тапкан мен. Алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-каналдан Кофе Time көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Аны алып барган мен Шергази Турдукулов. Мына ушул видео биздин Share Channel YouTube каналына дагы жайгаштырылат. Ал жактан да көрсөңүздөр болот. Адаттагыдай эле бүгүн биз кофе үстүндө маектешүүгө дагы бир өзгөчө инсанды чакырдык. Мен өзгөчө бүгүн энергияга толуп турам. Мен бүгүн өзгөчө мындай эртең менен турганда эле мени башкача туруп, мен бүгүн интервьюга барам деп ушунчалык катуу даярданып энергия менен келдим. Бул да болсо себеп дегенде мага дем берүүчү бүгүн менин маектешим Кыргыздын деми, планетанын деми Гүлзат Мамытбек. Рахмат. Кандай келдиңиз? Сон келдим. Сон келдиңизби? Мындай бир саат түштүгүмө сон, аман эсен канат жайып келип калдым. Ду. Билбейм, бутум эле ушундай эле айдай берет. Ай, бас чүйдү алабыз, Гүлзат, көлдү алабыз, нарынды алабыз десе болбой эле. Жок, мен түштүк жагыма барып келейинчи деп эле. Ош жалабат кандай? Ош жалабат. Акыркы жолу качан келдиңиз? Акыркы жолу 2 ай мурун келгем. Бир семинар менен келгем. Анан жакшы өттү, баары тең жакшы өттү, кабыл алышты. Эми түштүк нели башкача элбиз да. Негизи Кыргызстанды көтөрүп аткан бул негизгисинен түштүк нели да. Түштүк нели кармап тургансыз. Кармап турган, эмгегин жасап аткан, анын айдап бышырып аткан, картошкасын бышырып аткан, айдап аткан, өстүрүп аткан, иш болсо бөлбөйм мен түштүк түндүк деп. Бирок түштүктүн элине аябай басым жасагым келет анткени. Аябай эмгекчил, мээнеткеч, дипломат. Иштен коркпогон. Мындай тарс-турс баатыр элбиз да. Мен өзү түштүктүн кызымын. Түштүктүн кызымын деп калдыңыз. Качан, кайсы жылы, кайсы айылда туулуп өскөнсүз, ошону айтып койсоңуз. 1-май колхозунда. 1-май колхозунда. Алабыка айылында, Алабыка районный центр бар, ошо Жалал Абад областында. Ошол жерден туулгам, өрүлгөм, бирок өскөн жерим Алабыка болуп калды. Балтагулов мектебинде, орто мектебинде окуп чоңойгом. Ар бир мугалимиме ыраазымын, анткени ушунчалык бир башкача мугалимдер мени тарбиялаган. Алар менде урушуп, алар менде талашып, кичине жакынлашып кетчүбүз, анткени эмебиз да, мындай пендебиз да. Кичине бирөөлөр басынтып коет, анан бирөөлөрдү урушуп коет, анан жок, силер туура эмес басынтып атасыңар, туура эмес урушуп атасыңар деп завуч директорлорго чейин урушуп кетчүмүн да. Сиз ошондо эле ушунчалык энергия толгон болгонсуз да. Жакшы, анан үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз, мен 3-чүсү, 1 уул, 4 кызбыз. Анан кийин мен президент болуп 11-класста президент болуп калдым. Ошондо дагы мамам аябай жакшы колдоо берди. Мен негизи мен дем берүүчүм менин мамам да. Өзүм тууган инем. Анан ал киши чектечи эмес мени. Бийлесең бийле, ырдасаң ырда, бирок мектепте. Анан мен президент болгондо эң жакшы брейн-ринг, эң жакшы осенний, весенний бал, новогодний балдар өткөн да. Тим эле конкурс красоты сонун өткөн. Андан кийин айтышат, Гүлзат, андан кийин жакшы кыла алышпады, сендей деңгээлде. Мен кирип кетем деп баш отум менен кирип алам, дүңгүрөт кылмайынча. Көңүлдөн баардыгы. Айтып калдыңыз, үй бүлөңүздө сиз эле ушундай дем бересизби же бир туугандар деле бар арасында? Бирок дем берүүчү мен өзүм эле. Өзүңүз эле. Үйдө дагы дем берчүмүн. Бир иш бүтпөй атса, бир туугандар мени түртүп бар, атама айтчы, бар, мамама айтчы деп мени түртчү. Мен ошондой отко биринчи кирчүмүн да менчи. Гүлзатча, бир аз мындай разминка кылып алалы, мен суроолорду берейин, сиз болушунча бат жооп бересиз. Макул. Бирок кыскараак кеттик. Түркия өлкөсүнүн 5 жылдыздуу отелдеринде иштөөнү кыялданасызбы? Анда мындай мүмкүнчүлүктү Naz Group компаниясы түзүп берет. Кээ бир кыргызчылардан караганда, кыргыз эмес, макул. Дүйнө ырчылардан караганда өзүңүздү жакшырдайм деп мактанып койгон учурлар болобу? Конечно. Көтөрүп жүргөн телефонуңуздун баасы канча? $1300. $300, $1300. Кафеге келген официанттар менен да урушкан учур болду беле? Эч качан, да. Акчаңыз болсо биринчи самолет алам. Самолет аласыз. Бул максатыңыз. Ооба. Сулуусузбу? Ооба, аябай. Жигиттерге өзүңүз сүйүүңүз айттыңыз беле? Жок, мен сүйөм деп эч айткан эмесмин. Жумушка кийимди тескерисинен кийип барып калган учур болгонбу? Болгон, кийип жүрө берем анан. Башка бирөөдөн ашкан тамакты жегенсиз,
Эми бирөөнүн түйүн жегем, конечно, бир жакшы губернатордун, жакшы аким, мэрлердин түйүн жегем ого. Тамакты бирөөдөн катып жедиңиз беле? Жегем, мамадан. Конфеттер катып. Конфеттерди. Дагы бир суроо кылантабыз. Бирөөнүн телефондогу смсти билдирбей окуп койдуңуз беле? Окугам. Окуган. Сен достор үчүн акчаны аягансызбы? Аягам. Аягансыз. Бирөөнүн щеткасы менен тишиңизди жуудуңуз беле? Башыңызды кирсан менен жуугансызбы? Жок. Инстаграмдагы лайктарды эсептейсизби? Жок. Бирөөнү бетке чаптыңыз беле? Жок. Көп суммадагы акча жоготтуңуз беле? Жоготком. Реакцияңыз? Табылат да. Бишкек же Ош? Ошто. Ош же Жалабат? Жалабат. Жалабат, Жалабука. Алабукана. Алабука. Мен Инстаграмдагы 5 сүрөтүмө лайк коюп коя аласызбы? Коём. Азыр. Азыр коеюн. Азыр. Түркия өлкөсүнүн 5 жылдыздуу отелдеринде иштөөнү кыялданасызбы? Анда мындай мүмкүнчүлүктү Naz Group компаниясы түзүп берет. Болду окшойт, 5 сүрөт болуп калды. Деңгээлиңизди өстүрөсүз. Ушул сүрөттөр Голливудтан чыгып калсын, Кудай буйрса. Кудайым буйрса. Эди чыкпай турасыз, дароо эле Инстаграмга кирсеңиз. Өзүңүздүн публикацияңызды окусаңыз, ушул жерде сизге мен айткам Coffee Time программасы аркылуу мен Гүлзат Мамытбек кызы менен маектешем. Сурооңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар жооп бересиздер деп. Акырын өзүңүз окуп эле суроолорду жооп берсеңиз болот. Кеттик. Биринчи суроодан баштайлы жеке. Нурсултан Улан деген мырза калп айтпасам. Нурсултан Улан деген кайсы мотивация китептерин окуган жана жакшы китептердин подборкасы сураңыз дейт. Грант Кардонун китептери сонун. Грант Кардон деген мотиватор бар, аябай чоң бизнесмен, миллионер, аз миллиардер болуп кетип атат. 10 эсе көп деген. 10 раз больше. Орус тилинде бар котормосу. Аны кайдан тапса болот, ошону айтып койсоңуз. Аны Бишкектен тапса болот. Бишкекте офистери бар. Анан Грант Кардонду негизи интернеттен, Google'дан карап кирип таба алган, анткени ошол киши аябай сонун мотиватор. Ошол киши мен дем берүүчүмүн да. Мен дагы деми жок, энергия жок калып калганда, ой, кана Грант Кардон деп Грант Кардонду издеп баштайм. 2 мүнөт видеосун көргөндөн кийин болду, кеттим. Ушунчалык сонун мотивация берет. Кийинкиси реклама экен, андан кийинкисин окуй берели. Гүлзат эже, сизди колдойм, балдарыңызды эптеп алыңыз, анткени мен да ушул убакытта кызымды ала албай жүрөм дейт. Алтындарым, ошондой миллиондогой каттар келет мага ушундай. Бала үчүн баарын кылат экенсиң, урушуп, согушуп. Урушуп да согуш да кетет экенсиң, итке окшош. Атам, мен жеңем деп жүрөм, мүмкүнчүлүк болсо мага дагы жардам бериңизчи, суранычы, рахмат окуганыңызга. Айкош 390. Алтыным, мага чалыңыз, мага чыгыңыз, баракчамдагы телефондорго чалыңыз, экөөбүз биргебиз. Мыйзам жол берет деп койсоңуз. Конечно, мыйзам аялдын тарабында. Так, Назгүл дейт. Душта түшкөн видеолоруңузду Инстаграмга киргизбей эле койсоңуз жаман көрүнөт экен дейт. Эмичи бирөөгө жаман көрүнөт, бирөөгө жакшы көрүнөт. Менин максатым аны чыгарыш. Мустак суу денеңе тийгенде деп кадимки эметесиң да мындай. Жаңы төрөлгөндөй болосуң. Ошондуктан алтыным андан көрө менден үлгү алып, мен күндө ошо видеолорунду көрүп, сен дагы душка түш. Касенова дейт, Мина Мамытбек, Гүлзат Мамытбектин сиңдиси дейт. Бир тууган сиңдим. Жумагүл Курбанбекова, анайын мен экинчи мамамсыз да дейт. Анайын Жумагүлчикам. Жумагүл Курбанбекова будущий жылдыз, Кудай буйрса, келечектеги. Аймира Акмат 82. Гүлзат Мамытбек кыргыздын эркек кызы дейт. Эркек кызы. Жок, кичине эркектерге окшош кетем, ооба, эркек мүнөзүм бар. Мындай тарс-турс баатыр мүнөзүм бар, бирок кызга эле окшошойнчу анайын. Кыздай дегендей. Мама Закирова эже биздин мотивация берүүчү китептери барбы дейт. Китептериңиз барбы сиздин? Чын эле? Жок, мен жасайм. Баламдын жыты Запах моего ребенка деген китеп чыгарып атам, Кудай буйрса, чыгат энелер үчүн эле арналган. А так мен англис тилинде китебим бар. Азыр мен негизги максатым Кыргызстанда 2 жылда англисче сүйлөтүү. Анткени Кыргызстан англисче сүйлөп калса эле турист толтура келет, толтура куюлуп, төгүлүп, агым болуп келет. Бирок биз даяр болушубуз керек. Анткени англисче эң дүйнөдөгү мыкты таанылган сонун тил, бүткүл дүйнө англисче сүйлөйт. Ошондуктан биз сүйлөшүбүз керек. Биз спокойно 4 тил сүйлөй алабыз. Кыргызча, орусча, англисче жана кытайча. Кудай буйрса, ошонун үстүндө иштеп атам. Гүлзат Мамытбек ар дайым эле мындай шайыр жүрөт да, энергиялуу жүрөт да. Анан сиз да чарчайсызбы? Гүлзат Мамытбек чарчайбы мындай? Жок, Гүлзат Мамытбек чарчабайт. Анткени чоң максаттарды коюп алып, чарчаганга убакыт жок.
уктайм 6-7 саат уктайм, бүт ошол нерсе жетишет эс алгангачы. Анан отуруп алып чарчадым эле, анан кийин жай баракка чай ичейин, анан кийин нан жейин дебейм да. Мен даже тойго барганда дагы, мааракеге барганда бир мени күтүп турушат, мен келем 15 мүнөт келе катышам, баарын тең сөз айтам, белегимди берем, анан кетип калам. Ошентип мен тойлорго дагы 15 мүнөттөн кирип чыгам. Дагы бир суроо, сиз Казакстан телеканалына барып, калп айтпасам, Кызыктаймыз программасына тартылып келдиңиз. Ал жерден Калп айтпайсыз. сизге дүйнөнүн мыкты Мотиватору, казактын жылдык мотиватору деп беришти, статуэтка алыпсыз. Ошол тууру айтып өтсөң. Кантип барып калдыңыз ал жака? Кызык премия от телевидения Хабар в Казахстане доставила вот эту мне статуэточку. Мен өзү казак бауырма. Казактардын баарын ордунан тургузуп салыпсыз. Барып казагым тура кой десем, тура калып атышпайбы, анан айндарым. 4 видео арнагам. 2 видео Москвада, 1 видео Данияда, анан 1 видео Кыргызстандан Кайрат Нуртаска. Казагым, бауырым тура кой, Казакстанды көтөрөйүк, сен Казакстанды көтөрөт, мен Кыргызстанды көтөрөйүн десем, ошол видео кетиптир, бүт правительственный сайттарда, бүт телевиденияларда кетиптир. Анан мага жабылып эле эме СМСке түшүп калды, мага да дем берип коюңузчу деп. Анан ошо чакырышты, Гүлзат, сиз бизди аябай жакшы колдодуңуз, бизге аябай жакшы дем бердиңиз, жылдык мотиватор болдуңуз, сиз Астанага Хабар телевидениясына келип тартып кеттиңиз, чоң мааракеге дегенден, анан чоң сонун көйнөк кийип баргам, тиктирип тажыларым менен, алтын көйнөк, алтын бүгүн Кудай буйрса эмеде Жалбатта семинар болот, ошого кийип чыгам. Эмне бүгүн бизге кийип келбедиңиз ал? Айтып атпайм аны, эмеге азыр семинар болот. Семинарга ошол жака, тамашалайбыз. Эми сизди биз саентолог экениңизди аябай жакшы билебиз да. Анан секта мүчөсү деп да жүрүшөт. Буга сынагыңыз кандай? Бул ушул тууралуу айта кетсеңиз, кыска комментарий. Эмичи мында да. Саентология, психологияга окшогон илим. Эми мусулман психолог болбосо, саентолог болбосо өлүп турганда. Карасаңыз, адам баласы рухтан турат, денеден турат, жана аң сезимден. Аң сезимди үйрөнгөн илим бар, бул психология. Денени изилдеген илим бар, бул медицина. Анан руханий байлыкты изилдеген илим жетпей аткан, ушул саентология. Бир да динди жаман, анан кийин сен диниң жаман, мен диним өт деген нерсеси жок. Анткени бул илим, дини илим. Ошондуктан мен мусулман психологмун жана мусулман саентологмун. Саентологсу. Бул илим да. Илим. Кичине түшүнбөй атат кыргызым. Ал илимди. Сиз ырчысыз. Ырчымын. Сиз мотиваторсуз. Мотиватормун. Сиз мугалимсиз. Мен мугалиммин. Дагы биз билбеген кандай таланттарыңыз бар? Бичимин. Бичисиз. Эң сонун энемин, ал дагы бир чоң керемет профессия. Атам мага ыраазы эле болуп айтыш болду 2 жыл мурун. Ошо мамам да азыр мага ыраазы. Гүлзат Маматбектин мамасымын деп. Конечно, башында кичине колдобой жүрдү, сен ажырашып кеттиң деп. Бирок азыр мен Гүлзат Маматбектин мамасымын дейт. Түркия өлкөсүнүн 5 жылдыздуу отелдеринде иштөөнү кыялданасызбы? Анда мындай мүмкүнчүлүктү Naz Group компаниясы түзүп берет. Негизи мен сизге дагы бир суроо берип коеюн эчеге. Жолдошуңуз менен 2 жыл ажырым жолго түшүшкө эмне себеп болду сиздерге? Түшүнбөйсүз. А кишинин немеси максаты башка, менин максатым башка. Бул эмеде коомдо психология, саентологияларда психотик деген оору бар экен. Ошо 20% коом ошонун оору менен ооруйт. Ылдыйга тартат коомду. Ошондуктан а киши психотик. Ушундай психотик киши да. Сиз аны каалабайсыз? Жок. Мен наоборот дем берүүчүмүн. Демек, сиздер мындай баягы мамиле курбай эле баш кошконсуздар ошондо, же кандай болуп калат? Жок, мамиле кургам. Ошол учурда байкаган эмессизби? Мамиле кургам, байкагам. Аны биз сүйдей берет экенбиз. Мен сүйөм, ал мени сүйөт, ушундай оңдоп алам деп ойлойт экенбиз. Мамам да айткан, оңдоп аласың деп. Жок, оңдолбойт экен киши. Эки өмүрүң өтсө да оңолбойт, 10 өмүрүң өтсө да оңолбойт. Ири жыгач түз болбойт дегендей. Жакшы, Гүлзат эже. Сиз кино тартат атасыз, актерлук чеберчилигиңиз кандай? Сонун. Сонун бизге бир кайсы жаккан кино? Кайсы кинону жакшы көрөсүз? Троя. Бир үзүн аткарып бербейсизби? Трояда эме бар. Ахиллес деген. Ахиллес. Башыңды жулам. Дегендер бар да. Мындай эмесин кармап атымдай. Бир нерсесин. Бул эми деп кыргызча, орусча. Дагы бир актерлук чеберчилигиңизди сынап көрөйүнчү. Ооба. Азыр ушул жерде менен урушуп кете аласызбы? Ооба, элиңди күрөп урушуп кетпек кандай ишам? Сен башыңды жулап уктуңба? Жок, сиз
Көрдүңөрбү? Урушуп да кете берем. Аз ыйлап да берем. Актёрмун да мен, ой Кудай аты үстүндө. Түркия өлкөсүнүн 5 жылдыздуу отелдеринде иштөөнү кыялданасызбы? Анда мындай мүмкүнчүлүктү Naz Group компаниясы түзүп берет. Эми ар бир көрүүчүлөр балким бизге ушундай келген конок белек таштап кетет. Сиз да бир көрүүчүлөргө белек таштап кете аласызбы? Белек таштап кете алам. Мен азыр жанымда эме жок экен, китебим жок экен. Англис тилин үйрөтө турган китебим бар. Ошону обязательно силер эмки конокко же кимге? Элге, тили көрүүчүлөргө. Элге, анда. Мен ошол китепти, англис тил китебимди чыгарыш үчүн бир $10,000 акчам кеткен өмүр бою. $10,000. 10 жылдык тажрыйбам кеткен. 10 жылдык өмүрүм кеткен англис тилин үйрөнүш үчүн. Бирок ошонун баарын тең бир китепте чыгарып алып туруп, элге азыр сатып атам. Элим ошол китепти 550 сомдон алып туруп, спокойно үйрөнө берет грамматиканы. Грамматиканы ушунчалык оңой, жөнөкөй жол менен берген. Ошону анан кийин эфирден кийин сизге колуңузга тапшырсам. Ошол китептерди урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер YouTube'га кирип Шер Channel каналынын ушул видеону көрөсүздөр. Кызыктуу комментарий жазып, класс басып коюңуздар, эң сонун комментарийга берели. Бирок биздин катталуучуга сөзсүз түрдө подписация баскычын басып коюңуз, бизге катталган адамдарга гана. Ошондон катталып туруп, кызыктуу комментарий жазып койсоңуз, англис тил китебине ээ болосуз, Ооба. Анын ичинде канчалаган немелер бар. Гүзат Мамытбек акчаны каяктан алат? Мен иштейм да. Эмне иштейсиз? Менин мектептерим бар да. Мектептен түшөт, Мектептен түшөт. Мен Инстаграмдан түшөт. Шоу бизнестен түшөт. Ырдагандарыман түшөт. Тойлорго чыгып атасызбы? Телепередачаларыман түшөт. Тойлорго мен кымбат чыгам. Ставкаңыз канча? Колунда барылдагылар эметсе макул, колунда жок болсо, анда Кудай буйрса кыргызым өсөт. Сыр болбосо канча? $300. $300. Бул колунда барларга же колунда жокторго? Колунда барларга. Колунда барларга $300. Бир ырга $300 берүү бул чоң эме да. Чоң жетишкендик. Ошого андан ылдыйып чыкпайм мен жок. Колунда жокторгочу өзүңүз айтканда. Мен YouTube'дан жазып берем анда. YouTube'дан да бересиз, түз эфирден. Эң сонун. Инстаграмдагы рекламаңыз кандай? $100. Бир Публикация? бир публикациясы $100. $100. Мен роликке катышканым $500 өйдө. Бир жерде жардам берүү, бул $500 жогору, роликке катышып. Роликке катышканым, мен сизди роликке тартайын, профессионально чыгарайын, эме интернеттерге, анан кийин телевиденияга чыгарайын деген нерсе бул $500. $500, андан кеми жок. 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 Дагы бир киного түшүп атасыз сизге, кино тартып Мен өзүм тартам, мен жолдошум Хуан Карлос Буэнди режиссер да. Азыр кыргыз деген тасманы тартам, Кудай буйрса, Эквадордон келип калсын. Андан кийин Манас деген тасма тартам. Манас деген тасмага мага 200 миллион акча керек. 200 миллион акча керек. Доллар. Аны өзүңүз табасыз. Табам. $200 миллион. $200 миллион. Кайсы жылга пландап атасыз? 2020. 2020. Дагы бир суроо, ошол жолдошуңуз Хуан менен кыргыздын жигиттеринин эмне айырмачылыгы бар? Мен Хуан Карлос Буэнди жолдошум, ал киши 40 талапка бап келген киши. Анан экөөбүз максатыбыз бир экен. Сиздин 40 талабыңызга? Менин 40 талабыма, мен 40 талап жазгам. Ушундай мага эркекти бер Кудай депчи Кудайдан таап. Ал ошонун баарын аткарат. Баарынан тең бою узун, амнышия билет, режиссер, акчанын сонун табат, максаттарыбыз бир. Хуан мырза 40 талабыңызга мындай макул болуп тур да, кыргыз жигиттеринен жок беле ушул шартка макул болду? Таппадым мен. Жок. Бирок сиз ушул шарттарыңыз менен Ооба, карадым так, көп болду, аябай көп болду. Эми байынан, олигархынан баштап жөнөкөй студенттерден чейин болду. Анан карадым деп, мында тизмең барсын так, сенде 17 эме талапка бап келбейт экенсиң, кечирип кой. кыргыз жигиттерин ошол менен капа кылып алдым деп ойлобойсузбу сиз? Жок. Неге? Жок, такча. Мен Хуан Карлос Буэнди Кыргызстанга келип, Кыргызстанга ушунчалык сонун үйө бала болуп берет. Анткени мен айттым, мен Эквадорго бара албайм, азырынча Кыргызстанды көтөрмөйүнчө. Кел Голливудту көлдөн курабыз десем макул болду. Баса сизге негатив комментарийлер көп жазылат да? Мен ошондой да. Себеби боюнча. Жүрө берет, кербең жүрө берет дегендей. Ошол себеби эмне деп ойлойсуз? Бирок баары бир көрөт да. Мени блокко салып кой, жакпасам, уккум келбесе, карабай кой, мүнтүлө кой, жок, карайт, баары бир карайт. Анткени баары бир карап, мен менен сүйлөшүп, мен менен видеомду көрүп, катташып, өйдө ошол нерсе кызык десеңиз. Кызык. Мен кол астында иштеп аткан кыздарым да, балдарым да айтат да. Мына Кызылкаяда Бексултан деген жигит чоң семинар өткөрдү, ошол айтып атпайбы? Апам бас Гүлзаттын семинарына баралы дегенде, коюңузчу жинди кызды.
деп колун шилтеп апамды урушуп салгам дейт. Анан бирок сүйдөрөп келген дейт сизге деген. Анан сиздин семинарыңызды көргөндөн кийин, толкундардан көтөргөндөн кийин Гүлзат эже азаматсыз деп ошо киши азыр English Show деген проектте катышып атат КТРде. Ошого Анан дагы бир суроо. Сизди интервьюга чакырган алып барыштар аябай көп болуп атат да. ооба. Анын катарында сиз үчүн эң мыкты жакшы интервью кайсы болду? Же кайсы алып барыш мыкты деп эсептейсиз? Шергази Турдукулов. Дагы. Кайсы интервью сиз үчүн өзгөчө болду? Кайсы сол интервью мен үчүн өзгөчө? Жана ошол интервьюңузга түсүп берген кайсы алып баруучу болду? Мындай сиздикиндей интервью болбоду чын. Сиздики бир кичине башкачараак да. Форматы жөнөкөй. Анан ачык. Кааласаң тортунда жей бересиң, чайыңда иче бересиң, мындай жок да. Так, түзө турмайм. Мен өзүм түзө тура албайм. Өзү чекти ары коюп, чекти жылдырган кишимен. А сиз дагы ошондой түзүп берип атасыз, азырындан дагы актёрдук чегичилигимди дагы бир сыйра көрүп алдым. Эфирди таштап кетип калдым дейсиз. Эфирди таштап алып, микрофонду кармап алып кетип калдым. Башыңызга чай куюп кой дедим. Эң сонун. Акыркы талап, азыр ушул жерден экөөбүз селфи кылалы, Макул. Сиз дагы интернетиңизге жүктөп, кофе таймда коноктомун деп. Давайте. Андан кийин ошо менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Макул. Coffee time. Шергази Турдукулов менен чогуу атат. Биз Жалал Абад шаарындабыз. Турдукулов Шергази түштүктүн жылдызы экен. Эми Кудай буйруса, Кыргызстан жылдызы болот. Coffee time передачасын көрүңүздөр. Сөз. Сизге эркин микрофон берели, аман эгиз менен коштошуп алсаңыз. Алтыным, кыргызым, түштүгүм, Жалал Абадым, ошум, баткеним, кызыл кыям. Кыргызстанды көтөрөбүз. Кыргызстанды түштүк көтөрөт. Чоң заңгыраган аэропорт куруп алып туруп Ошко. Элдин баарын ушул жака алып келебиз. Бирок менден чоң сураныч. Мен чоң долбоор менен келдим түштүк тарапка. Мен онлайн мектебин ачтым, англис тилин үйрөнүү. Түштүгүм, англис үйрөнүп бер. Мен сага куюлтуп, агым кылып туристтерди алып келип берейин. Туристтер келгенде акча да келет. Туристтер келгенде өнүгүү да келет Кыргызстанга. Ошондуктан англис үйрөн кыргызым. 2 жылдын ичинде Кыргызстан англис сөйлөп калыш керек. Бул менин милдетим жана сенин милдетиң. 2020 Кыргызстан англис сөйлөгөн өлкө. 2030 Кыргызстан эң биринчи өлкө дүйнөдөгү. Анда эмесе кеттик кыргызым. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып барган мен Шергази Турдукулов болдум. Кофе тайм көрсөтүүсү бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу Гүлзат Мамытбек болду. Аны эми ушул эле видеону сиздер 7 каналдан, ошондой эле Share Channel YouTube каналынан көрө аласыздар. Сөзсүз түрдө жаккан болсо класс басып, комментарий жазыңыздар, белектерге болосуздар. Буюрса кийинки көрсөтүүдө баса сурап коеюнчу. Кийинки чакырайын, кийинки көрсөтүүгө. Айырмасы жок. Курал Чокоев. Шляпалар окшош экен. Курал Чокоевду буюрса чакырабыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Кандай китеп бул? Түркия өлкөсүнүн 5 жылдыздуу отелдеринде иштөөнү кыялданасызбы? Анда мындай мүмкүнчүлүктү Naz Group компаниясы түзүп берет. Эгер сиздин жашыңыз 18ден 45ке чейин болсо, демек бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Компания сиздин коопсуздугуңуз үчүн 100% кепилдик берет. Айтмакчы, түрк тилин билүү маанилүү эмес. Маалымат алуу үчүн телефондор 0755 04 0055 0777 41 98 98. Ошондой эле Naz Group компаниясынын Инста баракчасынан алсаңыздар болот.